Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында казак күрөшү боюнча мелдеш өттү. Боз килемге казак спорту боюнча өз күчтөрүн сыноо үчүн 70 өлкөнүн өкүлдөрү катышты. 3 салмак даражасындагы кыл чайнашкан күрөштө казакстандык балбандар мыкты аттанды. 2 алтын жана 1 коло казактардын куржунуна түштү. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн булуң бурчунан келген жоон билек балбандар күрөштүн 12 түрү боюнча күч сынашты. Казакстан бул күрөштөрдүн бардыгына катышып, өлкөнүн ийгиликтерин багындырышууда. Күрөш түрлөрү боюнча курамадагы 50 балбан Казакстандын намысын абройлуу коргошууда. Финалда кыргыз мемлекетимен күрөстүм. Кыргыз мемлекетин казакча күрөштүм. Финалда кыргыз балбандары менен күрөштүм. Кыргыздар казак күрөшү боюнча күрөшүп жүргөн мамлекет. Казак күрөшү боюнча дүйнө чемпиону болгон баланы финалда таза жеңиш менен уттум. Анын алдында монгол, тажик, орус балбандарын жеңгем. Алдыда койгон максаттарыма жеттим. Алтын керек болду. Гимнибиз жаңырды. Алтын керек болду, әнұранды ойнаттык Казакстандын. Басқа да күрес түрлерінде нәтижеміз жаман емес, біздің спортшылардың. Башка спорт түрлөрү боюнча натыйжабыз жаман эмес. Спортчуларыбыз табында десек болот. Анткени ири дүнөлүк иш-чара болгондуктан жакшы даярдыктар менен келдик. Балдар окуу машыгуулардан өтүштү. Алдыдагы максат алтын, күмүш, коло медалдарын алуу. Мақсат осы алтын, күміс, қола жүлделерді көп алу.